Баалабасак Манастын манастыгын эртеңкиге жалтанбай караш кыйын дейт. 4-декабрь Манас күнүн деп жана сиздерге айткандай, дал ушул темабызды улап студиясына конок келди. Анда маек баштайлы. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин баш катчысы Сейизова Атуркүл Мамбеткадыровна студиябыздын коногу. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен куш келипсиз. Биз программабыздын башында дагы мына 4-декабрь күнү Манас эпосунун күнүнө карата бир катар иш-чаралар тууралуу тизмектеп айтып өттүк. Негизи эле жылга 4-декабрь күнү ушул өтүп келе жатат да. Ушул иш-чаранын негизи маани максатына токтолсок. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерди жакында келе жаткан 4-декабрь Манас эпосунун күнү менен куттуктайм. Бул күн жөн эле келип калган эмес. 2013-жылы Кыргыз Республикасынын атынан Манас Семетей Сейтек үчилтиги номинациясы адамзаттын материалдык эмес маданий мурастардын тизмегине, жалпы ЮНЕСКОнун тизмегине каттатылган. Бул күнү 198 мамлекет тааныган. Андан соң 2015-жылдын 27-апрелинде Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан 4-декабрь жыл сайын Манас эпосунун күнү деп белгилөө тууралуу токтому жарыяланган. Мына ошол күндөн ушул күнгө чейин Кыргыз Республикасында жыл сайын Манас эпосунун күнү белгиленип келе жатат. Бул күнгө байланыштуу бир катар инсандардын 150 жылдыгы, 100 жылдыгы, 95 жылдыгы белгиленген экен да. Буга байланыштуу кандай мамлекеттик деңгээлде иш-чараларды үйлөндүрөсүз? Жакшы. Быйыл өтө турган 4-декабрь Манас эпосунун күнүнө карата Семетейчи Жаңыбек Кожек уулу бар. Ушунун 100 жылдык мааракеси ушул Манас эпосунун күнүнүн алкагында өткөрүлөт. Анткени бул инсандын 150 жылдык юбилейлик мааракеси Кыргыз Республикасынын тескемесинде тизмекке кирген. Ошондуктан 4-декабрда буюрса ушул инсандын мааракесине дагы арналат. Бул боюнча биздин Кыргыз улуттук Манас театры өзүнүн иш-чарасын даярдап жатат. Буюрса ошого биз жакында күбө болобуз. Ушул инсандар тууралуу атайын тарыхый маалыматтар топтолду, илимий эмгектер барбы? Атайын спектакльдер коюлду, ушул негизин маңызын айтып берсеңиз, кандай деңгээлде өтүшү керек? Бул боюнча биздин Манас таануучуларыбыз, этнограф изилдөөчүлөрүбүз, манасчылар боюнча дегеле ушулардын тарыхы боюнча Улуттук илимдер академиясынын алтын фонунда сакталган кол жазмалары бар, алардын айткан саптары бар Манас боюнча. Ушул кезге чейин изилдөө иштерин жүргүзүп келе жатышат. Буюрса иш-чара жогорку деңгээлде өтөт. Өткөндөр эмне даңталмай интервьюлөр бакталбайт деп атпайбызбы? Өткөн кишилердин баягы басып өткөн жол тууралуу азыр сиз айткандай эскерүүлөр, мындай чоң иш-чаралар болуп аткан, азыркы болуп аткан өзүбүздүн манасчыларга болгон камкорлук тууралуу да бир аз кошо кетсек туура болчу дейт. Абдан жакшы суроо. Бул күндү өткөрүүнүн негизги максаты Манас эпосун изилдөө, жайылтуу жана айтуучуларыбыз, манасчыларды мамлекеттик колдоо болуп саналат. Кыргыз эли эгемендүүлүккө ээ болгон учурдан тартып Манас эпосунун абалына мамлекет тарабынан жакшы эле көңүл бурулуп келе жатат. 2012-жылдан баштап 2017 жылга чейин улуттук программа иштелип чыккан. Бул программанын алкагында дагы бир топ иш-чаралар аткарылды. Быйыл болсо биздин президентибиз 22 апрелде Кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы Манас эпосун популярдаштыруу боюнча жарлыкты кабыл алды. Бул жарлыкты ишке ашыруу максатында министрлик Манас эпосун изилдөө жана жайылтуу, Манас улут биримдиги жана ынтымагы концепцияларын иштеп чыкты. Бул концепцияларды ишке ашырууда 5 жылга багытталган иш-чаралар программасын иштеп чыгып, министрлик тиешелүү мамлекеттик органдар менен макулдашып, учурда Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына киргизди. Буюрса күтүп жатабыз, ушул жылдын аягына чейин тиешелүү чечим чыгып калса, 2023-жылдан баштап жооптуу мамлекеттик органдар аткарууга алат. Биз манасчыларды колдоо максатында 4-декабрда иш-чарабыз болот. Мамлекеттик сыйлыктар
ошондой эле министрликтин сыйлыктары тапшырылат. Өзүңүздөр билесиздер, жалпыга маалым 2021 жылы президентибиз Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен тарыхта биринчи жолу кыргыз мамлекеттик Манас театры түзүлдү. Бул театрда кыргыз элинин ооз-эки чыгармачылыгын алып жүргөн айтуучуларыбыз болгон манасчылар, дастанчылар, ошондой эле төкмө акындар башын бир жерге бириктирип, кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын жайылтуу, сактоо, кийинки муунга өткөрүп берүү максатында алгылыктуу иштерди жүргүзүп башташты. Мына 4 декабрь күнү биринчи жолу Айкөлдүн Аманаты аттуу спектаклдин премьерасы өткөнү жатат. Ушул туурда айтып берсеңиз. Манас театры түзүлгөндөн баштап биринчи жолу 2021 жылы өзүлөрүнүн иш-чарасын өткөрүштү. Манасчылардын катышуусунда, аткаруусунда. Быйыл дагы алар Айкөлдүн Аманаты аттуу Табылды Актановдун жетекчилиги менен Манас эпосунан үзүндү даярдап жатышат. Азыр даярдыктар ушул Манас театрынын чыгармачыл жамаатынын айтымына караганда абдан жогорку деңгээлде жүргүзүлүп, күнүгө репетиция кылып атышат. Буюрса сиздерди баардыгыңыздарды жалпы ушул кыргыз элинин 4 декабрда Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрына чакырмакчымын. Баарыңыздар келип чогуу күбө болуп кетүүңүздөрдү сурайм. Буюрса. Эми 4 тиги эс алуу күнүнө туура келип калат экен, бирок дүйшөмбүдөн баштап иш-чаранын кандай өткөндүгү тууралуу студиясына дагы манасчыларды сиз сыяктуу сыйгонокторду чакырып жакшы маек алабыз деген ойдобуз. Манас күнүнө карата дагы атайын көргөзмөлөр дагы уюштурулду. Ушул көргөзмөлөргө эми токтолсоңуз. Манас эпосунун күнү өткөрүү боюнча жыл сайын министрлик буйрук чыгарат. Бул буйруктун өзүнчө дагы бир пункту бар. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу республикалык бардык маданият мекемелеринде китеп сүрөт көргөзмөлөрү уюштурулат. Кинолор көрсөтүлөт, кино департаменти аркылуу. Тегерек столдор өткөрүлөт, семинарлар өткөрүлөт. Ушул Манас күнүнө арналган маданий иш-чаралар өткөрүлөт. 2 декабрда Кыргыз улуттук Манас театры уюштуруп жатышат. Биздин министрликтин колдоосу менен Алык Осмонов атындагы Кыргыз Республикасынын улуттук китепканасында маркум Салимбай атабыздын Турсунбаевдин китептеринин бет ачары презентациясы болот. Бул ошол китептерге токтолсоңуз, ал жаңы изилденип чыккан китептерби же мурунку китептерди кайра басып чыктыңар? Бул китептерди жаңы басып чыгышты. Буга чейинки ошол Салимбай Турсуновдун басып өткөн жолу кантип Манас айтып калган, манасчылык өнөргө бардык эле адамдар татыктуу эмес, албай Кудай тарабынан келген өзүнчө бир талант, шык кантип бойгонот, Манас айтуунун касиети, өнөрү тууралуу ошол китептерде берилген. Ошондой эле бул Манас эпосунда негизи эле кыргыз элинин улуттук баалуулуктары камтылган эмеспи? Ошол баалуулуктарды кантип кийинки муундарга жеткирүү, жаңы төрөлгөн балдарды ошол кыргыздын салты, наркы менен тарбиялап кийинки коомго калыптандыруу. Мына ошол 4 декабрь күнү гана чектелип калбастан билдирүүгө ишенсек, 2022 жылдын соңуна чейин ар кандай иш-чаралар да каралган экен, Манас эпосу күнүнө карата. Ооба, бул Манас эпосунун күнүнө карата ошол министрликтин буйругунун негизинде жылдын аягына чейин маданий иш-чаралар өткөрүлөт, жаш манасчылардын конкурсу өткөрүлүп жатат улуттук Манас театрында. Биздин министрликке тиешелүү мекемелерде өзүлөрүнүн планына ылайык иш-чаралар Манас эпосун жайылтуу, даңазалоо жана кийинки урпактарга кантип сактап жеткирүү максатында иш-чаралар жерлеринде жүргүзүлө берет. Жакшы, Манасты даңазалоодо мисалы үчүн мында ЮНЕСКО кирдик, ЮНЕСКО катталдык деп атабыз. Кийинки дагы бир мындай алгылыктуу эл аралык деңгээлде Манасыбыздын аброюн көтөрүү максатында министрликтен кылып аткан жумуштары бир алда калган максатта. Эл аралык деңгээлде Манасты жайылтуу максаты министрлик тарабынан иш-чаралар жүрүп жатат. Алсак Манас эпосунун Манас Имети Сейтек үчилтиги жеке эле орус тилине эмес, башка чет тилдерге которулуп жатат. Башка мамлекеттерде Манастын эстелик орнотулуп жатат.
жылына 2 жолу бүткүл дүйнөлүк эпос айтуучулардын фестивали болот. Бул фестивалдын алкагында илимий практикалык конференция болот. Деги эле эпосты, дүйнө жүзүндөгү эпостарды кантип сактап калыш керек жана жаңы багыттар менен кантип кийинки муундарга жеткиребиз, даңазалоо тууралуу башка мамлекеттин эпос айтуучулары менен кыргыз элинин эпос айтуучуларынын ортосунда тажрыйба алмашуу болот. Ошондой эле жалпыга маалым 2 жылда бир жолу көчмөндөр оюндары өткөрүлүп келди. Бул да көчмөндөр оюндарында кыргыз элинин байыртадан бери келе жаткан салттары, наркы, үрп адаттары ушунун баардыгы Манас эпосунда камтылган. Мына ошол кыргыз элинин руханий баалуулуктары менен башка жактан келген чет мамлекеттин өкүлдөрү күбө болуп кетишти. Бул дагы Манасты эл аралык деңгээлде жайылтуунун бирден бир түрү болуп эсептелинет. Рахмат сизге. Анан ушул манасчы, жаш манасчылар арасында дагы сынак тууралуу айтып калдыңыз. Буга чейин дагы бизге келип айтышкан болчу. Ушул 4 декабрь күнү жыйынтыкталабы? Бул жаш манасчылардын конкурсу буга чейин жүрүп келди. Эми жыйынтыктоо республикалык деңгээлде жүрүп келди да. Республикалык деңгээлде жүрүп келди. Ушул 4 декабрь Манас эпосунун күнүнө карата азыркы учурда комиссиялар көрүп жыйынтыктап жатышат. Анын кандай жүрдү негизи айтып атышты эле. Ушул 3 жаштагы айткандагы манасчылар, жаш манасчылар абдан көп деп бизге билдиришти эле. Тубаса манасчылар бар, жаттамалар бар, мисалы үчүн жөн эле өз табиятына манасчы болгон кыз келиндер дагы бар экен алардын катарында. Бул боюнча атайын улуу инсандардын өкүлдөрүнөн турган комиссия түзүлгөн. Ал комиссия баардыгын көрүп турат, ким жаттап айтып атат, ким мындай нукура касиети бар адамдар, ошолорду тандап анан өзлөрүнүн баасын беришет. Бирок сиз туура айттыңыздар, азыркы учурда жаттама манасчылар депчи. Эми жаттама манасчыларды биз байкы жөнөкөй адамдар көргөндө баардыгын эле манасчы деп ойлойбуз, биз деле ойлойбуз. Бирок биз жана мен сиздерге айтып кетпедимби, жогоруда концепция иштелип чыкты депчи. Ошол концепциянын иш-чаралар планында 2023 жылда ушул азыркы манасчылардын арасынан Кудай касиет берген нукура манасчыларды тандагалуу деген өзүнчө бир пункт бар. Ошол пункттун негизинде анын эрежелери кандай? Анын эрежелери азыр иштелип чыга элек. Концепция бекитилгенден кийин 2023 жылы ошол эрежелер атайын иштелип чыгат дагы тийиштүү комиссиялардын түзүлөт. Ошол комиссиялар жаттама манасчылар менен нукура манасчыларды аныктап, айырмалап баасын беришет. Демек ушул сынакка жыйынтык берет экен да. Ушул концепция ишке ашып калса буюрса. Басма элдин ыскан ээси билбей ат билет, азаматтын жакшысын өз элибиз жат билет дейт. Биздин чыныгы мырзаларыбызды колдоп куаттаганда мекендештерибиз бар экен. Кече жакында аларга үй жай берип, алардын баягы мамлекеттик камкордукка алышыбыз керек. Тиги кийинки өсүп келаткан муунга үлгү катары ушинтип жайылып иштерин бат-бат кылсак буюрса, ар бир кыргыз Манастын урпагы экени менен сыймыктанып чоңоет деген үмүт бар. Рахмат сизге. Рахмат сизге.